Ата-энелер менен мугалимдердин эсин оодарган онлайн окуу. Пандемияга байланыштуу өлкөбүздө билим берүү жайлары аралыктан иштеп, окуучулар менен студенттер онлайн окууга дуушар болушту. Онлайн окуу менен офлайн билим алуунун сапатында айырмачылыктар жаралып жаткандыгын ата-энелер менен биргеликте мугалимдер дагы айтышууда. 2020-2021 окуу жылы аралыктан окутуу менен уланып жатат. Окуучулар үй шартында кантип билим алып жатышат? Окуучулардын билим сапаты төмөндөдүбү? Бизон медиа порталынын бул жолку чыгарылышында мен Айпери Шенкулова ушул жана башка суроолорго жооп издедим. Биз менен бирге болуңуз. Анжела номер 39 мектеп гимназиясынын 8 классынын окуучусу. Ал апасына үй жумуштарына жардам берип, инисинин окуусун карап анан өзүнүн сабагын окуйт. Каарманыбыз Анжела мектепте кызыктуу күндөр жана окуялар көп болот. Парталаш досторумду, мугалимдеримди сагындым дейт. Ооба, мектепти сагындым. Мугалим эжекелеримди, классташтарымды сагындым, парталаш досторумду. Мектепти сагындым, жакшы эле. Үйгө караганда мектеп баары жакшы. Мектеп бул менин экинчи үйүм. Аякта ар кандай окуялар болот. Жакшы күндөрүм мектепте гана өтчү. Мектепке баргым келет. Эжеке тапшырмаларын жөнөттүңбү эжекеңе? Окушуптурбу? Кээ окуду, кээ окуганда. Мен чач тарыч салонунда иштейм. Азыр ошо кызымдын бүгүн сабагына байланыштуу бүгүн жыйналыш болмок экен. Ошол жакка байланыштуу мен бүгүн эс алып атайын ошо кызым менен, балдарым менен алышып жатам. Анжеланын апасы Отунчиева жаңыл. Тойканаларда эле иштеп жатпайбы? Мектепте ашса жакшы болот. Балдарыбыз 4 балдан чыкпай олтура бербей, достору менен ойноп сырдашып турушмак. Ата-энелердин да колу байланып калып жатат. Замандын талабына жараша иштеш керек. Балдар аралыктан окуган үчүн үйдө олтурууга туура келген учурлар аз эмес. Мектепте ачса жакшы эле болмок. Мектепте эми ашып кетсе бир класста 40-50 окуучу окуйт да. Башка тойлор деле болуп атпайбы, мисалы ресторандарда, кафелерде той гана болуп атат. Аякта деле 200-дөп, 300-дөп киши катышып атат. Алардан деле оору жугат да, мисалычы. Булар балдардын организми эмне? Таза, иммунитети күчтүү. Булар деген барып ойношот, чуркашат. Буларда эми андай оору деген Кудай сактасын. Андай оорудан, конечно, баарыбыз тең эле коопсузданып атабыз да. Бирок эми ошончо 300-400 киши оорубаган балдар эмнеге 40 бала ооруп калат бат эле. Ошо эртерээк ачып, окутса жакшы эле болмок баарыбызга деле. Балдар да үйдөн кыйналып кетишти, мисалы. Онлайн окутуу билим алууга доо кетирип жатат. Кыргызстанда 16 марттан тарта мектептер менен жогорку окуу жайлары карантинге жабылган. Мектептер сабактарды түрдүү интернет платформалар аркылуу өткөрүп жатышат. Бирок ата-энелер телевизору менен телефондору жоктор үчүн бул ыкма көйгөй жаратып жаткандыгын айтышууда. Мектепке барып окуганда эмне жетсин? Мектепке барып окуса булар балдар деген баягы көңүлү ачылып келет экен. Классташтары менен ойноп, эжекелерин көрүп дегендей, все равно баягы көзү менен көрүп билим алып келген бул эң жакшы да. Анан буулукпай мындай эшикке ойноп дегендей балалык кездери ошол мектеп менен өтөт да булардын көбүнчөчү. Азыр болсо төрт тарапты карап эле, үйдө камалып эле, кечке эле баягы интернеттин чукулап эле, телефонду карашып эле, ошол көбүнчө зрениялары кетип атат балдардын, башы да ооруп калат, кечкисин келгенде ооруп калат, кызымдын көздөрү кызарып калат. Ошо онлайндын терс жактары ошол деп ойлойм. Эртерээк баягы мектеп ачылып окуп кетишсе жакшы болот эле дейм да. Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Мен силер менен кайрадан жолукканыма абдан кубанычтамын. Бул Рахматова Гүлмира. Ал Бишкектеги орто мектептердин биринде кыргыз тили жана адабияты сабагынан мугалим болуп иштейт. Онлайн окутуунун оң дагы, терс дагы таасири болду. Окуучулар жаңы теманы түшүнүүсү үчүн бир нече ыкмаларды колдонуп жатабыз дейт. Өзгөрдү, окуучулардын кабыл алуусу дагы, сабакка катышуусу да өзгөрдү. Сабакка такыр чыкпай койгон учурда биз ушул WhatsApp группалар бар, ар бир класс өзүнчө бөлүнгөн. Ошол жактан сураштырабыз, эмне болду, ооруп калдыңбы, себебин айт деп.
андан класс жетекчисине билдиребиз. Такыр болбой калса анда өзүнө жеке чыгабыз телефон менен. Анан ошол баланы кайра сабакка кошуп кызыктырганга аракет кылабыз. Электрондук порталдар жардам берип атат, ошондой эле телесабактар да бизге жардам берип атат. Анда сабагыбызды уланталы. Дүйнөдө эмне берекелүү? Быйыл 8 класста билим алып жаткан Амина Бишкек шаарындагы Бектурсун Алымов атындагы номер 39 мектеп гимназиясында окуйт. Ал билим алууга онлайн окууту колдук эмес. Ынтызары бар окуучу кайда, кандай шарт болбосун жолун табат. Мектептин ачылышын каалайм, бирок ооруп калышыбыз мүмкүн болгондуктан ачпай эле турганы туура болот деген оюн айтты. Азыр онлайн сабакта биз телевизордон жана телеграмдардан сабак окуп жатабыз. Бизге мектеп ачылганда эле оң, бирок ачылбаса да эле жакшы. Ошо биринчи очередте ден соолук турат. Мен мисалы үчүн жаңы жылдан кийин да ачпаса деле каршы эмесмин. Классташтарымды сагындым. Мектепте ойнойт болчук. Азыр кыш айы болду, ошо кышта ойнойт болдук. Аминанын апасы Сартова Бүсара айым онлайн окуу учурунда эч кандай деле олуттуу өзгөрүү болгон жок. Кызым сабакты жакшы окугандыктан азыр деле өз алдынча кыйналбай эле. Сурап турам, кайсы сабактар кандай келди, кайсы мугалим жөнөттү, азыр тапшырмам. Бухгалтер болсом дейт, ар кайсысын айтып коем. Эми бүткөндө билинет го бардыгы. Алгебрадан эжебиз ар кандай видеолорду жөнөтүп атат. Кээрде түшүнбөй калсак, кайра YouTube'га кирип өзүбүз мындай кеч деле өзүм эме кылып чыгарып берем. Чоңойгондо доктор болгум келет. Апам же иңилерим ооруп калса, же менин тааныштарым ооруп калса, ушундай дарылап, баарын сактап, кыргыз элимди сактап, кыргыз элиме керек болгондой чыган кыздардан болгум келет. Ачылса, сабакка барып келип, үйдө мындай зеригип, досторун көргөн жакшы да. Досторун көрүп барып, күндө барып келип турганы жакшы. Эгер мектеп ачылып, сабактар башталса, биз мугалимдер кубанып, балдарды тосуп алабыз, ага даярбыз. Айпери Шенкулова, Санжар Андагулов, Бизон медиа порталы, Бишкек шаары.